Seni сүйгөндөр үчүн сен дайыма кымбатсың. Белгилүү психолог 500 сомдук акчаны баарына көрүнө тургандай кылып, колуна кармап өзүнүн семинарын баштайт. Залда 200дөй киши бар эле. Психолог алардан бул акчаны ким алгысы келет деп сурайт. Катышуучулардын баары колдорун көтөрүп, алгылары келгенин билдиришет. Кимдир бирөөңөр бул акчаны алганга чейин мен аны бир нерсе кылайын деп 500 сомдук кагазды бырыштырып бүктөп салат да, дагы эле алгыңар келмекпи деп сурайт. Катышуучулардын баары колдорун көтөрүшөт. Анда деп жанагы 500 сомду полго таштап, буту менен тебелеп салат. Акча бырышып, кир болуп калат. Мындай абалында кимиңерге керек деп сурайт. Дагы эле баары колдорун көтөрүшөт. Достор, силер бул мисал аркылуу маанилүү сабак алдыңар. Эмне гана кылганыма карабай, силер бул акчаны алгыңар келди. Анткени ал баалуулугун жоготкон жок. Ал дагы деле 500 сом бойдон калды, дейт семинарды өткөрүп жаткан психолог. Достор, биздин жашообузда да кыйынчылыкка дуушар болуп, алсыз болгон, колубуздан эч нерсе келбей калган учурлар кездешет. Сен жашап жатасың, бирок эч кимге керек эместей сезесиң өзүңдү. Жашооңдо эмне гана болбосун, сен эч качан өз бааңды жоготпойсуң. Тепселенип кир болдуңбу? Же таптаза ойдонсуңбу? Колуңда бир нерсең барбы? Же баарын жоготтуңбу? Сени сүйгөндөр үчүн сен дайыма кымбатсың. Биздин баалуулугубуз колубузда болгон нерсе менен, кылып жаткан ишибиз менен, кайсы бир тааныштарыбыздын бар экендиги менен эмес, биз өзүбүз бар болгондугубуз менен аныкталат. Ыйык китеп бизге мындай дейт: коркпогун, анткени мен сени куткарып алдым. Мен сени өз атыңдан чакырдым. Сен меникисиң. Сен суулардан өтүп бара жатканда мен сени мененмин. Сен дарыялардан өтүп бара жатканда алар сени чөктүрбөйт. Оттон өтүп бара жатканда күйбөйсүң. Жалында сени куйкалабайт. Мен сени түбөлүктүү сүйүү менен сүйөм. Ошондуктан сага ырайымдуу колумду сундум. Кудай үчүн жана сени сүйгөн адамдар үчүн сен баалуусуң, өзгөчөсүң. Муну эч качан унутпа.